Allah Taala bu dünyonu sınao dünyası kılgan. Her bir adam bu dünya sınao kazanı dep koysak bolat. Kim dünyaya geldi, sınao kazanına sözsüz düşöt. Albatta sınao her kimge har kanday. Padişalardın sınaosu özünçö, baylardın sınaosu özünçö, erkeklerдің sınaosu özünçö, ayaldardın sınaosu özünçö, жаштардын сыноосу өзүнчө, аалымдардын сыноосу өзүнчө, жөнөкөй элдин сыноосу өзүнчө. Бирок биз унутпашыбыз керек, бу дүйнөдө сыноодобуз. Ва наблукум биш-шарри вал хайри фитнатан. Алла Таала айтат, биз силерди жакшылык менен да сынайбыз, жамандык менен дагы сынайбыз. Бул эки тең сыноо. Дин соолук берсе, бул сыноо үчүн берет. Орunu берсе да сыноо үчүн берет. Байлыкты берсе да сыноо үчүн берет. Байлыкты алса да сыноо үчүн берет. Бийликти берсе да сыноо үчүн, бийликти алып койсо дагы сыноо үчүн. Жашоону берсе дагы сыноо үчүн, өлүм берсе дагы сыноо үчүн. Унутпашыбыз керек. Алла Субханаху ва Таала ар бирибизди 24 саат сынайт. Ошо сыноодон ким жакшы өтсө, түбөлүктүү бейишке барат. Ким сыноодон өтө албай калса, ага дозок. Сыноодон өткөндүн жолун пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам көрсөттү. Силердин ишеним иманыңарды сынайт, ибадатыңарды сынайт, мүнөзүңөрдү сынайт, мамилеңерди сынайт, бири-бириңерге ортодо болгон жашоо тиричилигиңердеги мамилелерди сынайт. Алла Субханаху ва Таала сыноо үчүн сиздерге, биздерге бу дүйнөдө жашоону берип атат. Валлади халака лакум ма фил арди жамиан. Силерге жердин үстүндөгү бардык нерселерди пайдаңар үчүн жаратты. Бардык нерсе биздин пайдабыз үчүн жаралган. Бирок биз ким үчүн? Алла айтат: "Халакту дунья ли ажликум ва халактукум ли ажли." Мен дүйнөнү силер үчүн жараттым. Пайдалангыла, жерден пайдалангыла, жерди пайдалангыла, сууну пайдалангыла, абаны, жемиштерди бардыгы. Асман дагы биздин кызматта, күн дагы биздин кызматта, ай дагы биздин кызматта, күндүз, түн дагы биздин кызматта, жылдыздар биздин кызматта. Бардык ушул жаралганды көрүп турганыңыз, Алла Таалам инсан үчүн жаратты. Инсанды өзү үчүн жаратты. Алланы таанып, Алла Таалага баш ийип, Алла Тааланын көрсөткөн чектен чыкпай, Алланы жакшы көрүп, Алланын пайгамбары жолдомосун ошону карманыш үчүн Алла Тааланын тарабынан бизге жолдомо келген. Адам канткенде адам бойдон калат, канткенде дүйнөдө бактылуу болот, ахиретте дозоктун отуну болбойт. Ушун үчүн Алла Субханаху ва Таала учурда пайгамбарларды жиберип, эң акыркы пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала үлгү кылып, "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Силер үчүн арабтарга дагы, ажамдарга дагы, төөнүн дооруна дагы, ракетанын дооруна дагы үлгү, адамзаттын үлгүсү, бактылуулуктун үлгүсү, адилеттүүлүктүн үлгүсү, боорукерликтин үлгүсү, тазалыктын үлгүсү, ибадаттын үлгүсү, имандын үлгүсү, адеп ахлактын үлгүсү ким? Мухаммадур Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбызды Алла Таала үлгү кылып жаратты. Силер окшошкула, силер карагыла, артынан ээрчигиле, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын бергенин алгыла. Эмнени силерге айтса, ошону аткаргыла. Ма атакумур расул фахудуху ва ма нахакум анху фантаху. Эмне нерсени пайгамбарыбыз сизге берсе, аны алыңыз. Эмне нерседен тыйса, андан тыйылыңыз. Сизге жакшылыгыңыз ошодо. Анткени пайгамбарыбыз адамзаттын эң акылдуусу, адамзаттын эң билимдүүсү, адамзаттын эң жоомарты, адамзаттын эң таанышманы, адамзаттын эң бактылуусу, калай калктын эң улуусу, ыйгыйыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Алланын эң сүйкүмдүүсү. Ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аркасынан ээрчисе, пайгамбарыбыздын чыйган жолунан чыкпай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам түндөсү дагы, күндүзү дагы, ички дүйнөсү дагы, сырткы дүйнөсү дагы, жакшылыкта дагы, жамандыкта дагы, кыйынчылыкта дагы, жеңилчиликте дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ээрчи турган болсо, Алла аны өз кудурети менен өзү сактайт, өзү колдойт, өзү коргойт. Өзү Алла Субханаху ва Таала дүйнөдө дагы утурундук, бактылуулук берет, түбөлүктүү ахиретте Алла Тааланын бейишинен берет. Туугандар, жашоо кыска, бирок биз унутпайлы, сыноо үчүн жаралганыбызды,
сыноого Алла Таалам пайгамбарыбызды үлгү кылганды. Ошон үчүн биз ишенимдерибизди оңдойлу. Мусулман адам эң биринчи ишенимин оңдосун. Адебин оңдосун, мүнөзүн оңдосун, ибадатын оңдосун. Мусулман адамды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге дин таштап кеткени, анын түнү күндүздө. Күндүзү кандай жарык дейсиз? Түнү күндүзгүндөй, лайлуха канахариха. Жөнөкөй эмес тугандар, ачык айкын бардыгын көрсөтүп кеткен. Ошон үчүн биздин ишенимибиз биринчи Аллага күмөнүбүз туура болсун. Алла Таалага үмүтүбүз туура болсун. Алладан коркуу болсун. Жараткан Алла Тааланын неаматтарына шүгүр болсун. Жараткан Алла субханаху ва тааlanın кудретине якын болсун. Жараткан Алла субханаху ва тааlanı чырайлуу тааныйлы. Алла субханаху ва тааладан келет өмүр, акыл эс Алладан берилет. Бала чака, перзент Алладан берилет. Бардык Алла Тааланын колунда. Биз Аллага таандыкпыз. Чын айтканда биз өзүбүздүкү эч нерсебиз жок. Бардыгыбыз акылыбыз да Алланыкы. Биздин ден соолугубуз да Алланыкы, мүчөлөрүбүз да Алланыкы, жүрөгүбүз да Алланыкы, жаныбыз да Алланыкы, денебиз да Алланыкы. Инна лиллах, биз Аллага таандыкпыз. Ва инна илейхи раджиун, биз албетте Алланын алдына кайтып барабыз. Мейли 100 жыл жашаңыз, 150 жыл жашаңыз, бирок таштап кете турган күн бар туган. Бу дүйнө менен коштошуп кете турган күн бар. Ошого ишениңиз. Жабраил периште келди. Периштелердин мырзасы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга келди. Адамзаттын мырзасына келди. Периштелердин мырзасы адамзаттын мырзасына келип Жабраил периште айтты: "Я Мухаммад, ey Muhammad" dedi. "Ey Muhammad, ishma ashit fa innaka mayyitun." Qancha qalasang jasha, biroq baribir ölösün. Baribir ölösün. "I'mal ma ashit fa innaka majziyun bihi." Qanday amal qılsan qıl, biroq akısı berilet. Qanday amal qılsan qıl, sözsüz onun akısını alasın. Allah onun akısını bermey koyboyt. Sözsüz beret. Tuğandar, siz biz 100-200 yıl yaşasak dağı sözsüz baribir ölөбүз. Allah'a kayta turgan gün var. Esepteşe turgan gün var. Joluga turgan gün var. Kılgan jakşı amaldardı göre turgan gün var. Kılgan jaman amaldardı da göre turgan gün var. Aytып atkany her bir jakşı sözüңүzгө Allah akısını beret. Her bir jaman sözgө dagı, her bir jakşı amalga, jaman amalga Allah subhanahu wa taala akısını beret. Oşol gündün padişası Maliki Yevmiddin. Her bir namazda aytып atабыз. Maliki Yevmiddin. Yevmiddin, din degen sözü manisi jaza, akısı berile turgan gündün padişası. Bu dünyada sizdin jakşılığınızды kadırlabay koyuşu mümkün. Sizdin jamandığınızды eç kim bayqabay kalışı mümkün. Бирок периштелер аркылуу жаздыртып, Алла Таала эртеге сиздин китебиңизди колуңузга берет. Мына жашооңдогу кылган амалыңдын китебин оку. Жашооңдогу кылган амалыңдын китебин оку. Ар кимдин китеби өзүнө берилет туган. Атаңыз өзүнүн китебин окуйт, апаңыз өзүнүн китебин окуйт, аялыңыз өзүнүн китебин окуйт, сиз өзүңүздүн китебиңизди окуйсуз, балаңыз өзүнүн китебин окуйт, кызыңыз өзүнүн китебин окуйт. Ар кимдин китеби өзүнө берилет. Икра китаба. Кафа би нафсика ал-йawma алейка хасиба. Бүгүн силерге сага китебиңди оку дейт Алла Таала. Өзүңө эсептегенге өзүң жетиштүүсүң, башка эч кимдин кереги жок. Ошондо көрөсүң, жумага келгениң барбы жокпу? Зикир кылганың барбы жокпу? Кайсы күнү, кайсы жерде кандай амал кылдың? Бунун бардыгы жазылган. Бир да кичинекей, бир дагы чоң ташталган эмес. Ар бир нерсени бардыгын өзүңүз окуп айтасыз. Я Алла, бул китеп эч нерсени таштабаптыр го. Бир да кичинекей дагы чоң да бардыгын жазыптыр го деп. Ошон үчүн Жабраил периште пайгамбарыбызга келип айтып атат. Недо эмал маши. Кандай кааласаң амал кыл. Бул дүйнө амалдын майданы. Бул дүйнө амалга турган жай. Ахирет жаза бериле турган жай. Бу дүйнөдө амалыңызга эч кандай эсеп жок. Бу жерде амал бар, эсеп жок. Ахиретте эсеп бар, амал жок. Ахиретте эсеп бар, амал жок. Ошон үчүн келиңиздер амалыбызды оңдойлу. Тилибизден чыккан амалды оңдойлу. Көзүбүздөн чыккан амалды оңдойлу. Алкымдар өткөн амалды оңдойлу. Оюбузду, күмөнүбүздү оңдойлу. Укканыбызды оңдойлу. Алла Таала бизди музыка уксун, арам уксун, жалган уксун деп кулакты берген жок. Кулак аманат дагы. Кулак Алла субханаху ва таала неаматы дагы. Туура иштеткиле деп берди. Кулакты Алла субханаху ва таала Аллахны уккула деп берди. Пайгамбарыбызды уккула деп берди. Sahabalar sami'na ve ata'na. Uqtuq biz. Mınake başı yedik dep. Paygambarımızdı uqqan adam baktulu. Paygambarımızdı uqpagan adam baktısız.
Kur'an'ды uqqan, ağa amal qılgan, baqtulu, Kur'an'ды uqpağan, baqtısız, uqvalınız. Bu kıyamet günge çeyinki tura turgan kitap. Allah subhanahu wa ta'ala'nın çoğun amanatı, çoğun nimetı, kıyamet günü esep kitap Kur'an'a bolat. Kur'an menen bizde sizlerde Kur'an'a qarap turup salıştırat toğandar. Cebrail perişte paygambarımızga aytat, ne dedi? Ahbib man şe' fa innaka mufariquh. Kimdi жақшы көрсең жақшы көр, бирок ан менен коштошо турган күнүң бар dedi. Kimdi жақшы көрсеңиз жақшы көрүңүз, бирок коштошо турган күн бар. Бардыгы менен коштошо турган күн бар. Алла менен жолуга турган күн бар. Бардыгы менен коштошосуз, Алла менен жолугасыз. Ошол күн бар. Ошол күндү унутпай жашайлы. Ошол күнгө даярданып жашайлы. Allah menen paygambarımız aytat, kim Allah menen joluqqanды жақшы көрсө, Allah da ага joluqqanды жақшы көрөт. Kim Allah'a joluqqanды жек көрсө, Allah da ага joluqqanды жек көрөт дейт. Бул көбүнчө алымдарыбыз айтканы өлүм төшөк, өлүмдүн белгилери келип калган мезгилде дейт. Кандай болгон чакта дагы туган, кимди жақшы көрбөйлү, Allah үчүн жақшы көрөйлү, кимди жаман көрбөйлү, Allah үчүн жаман көрөйлү. Бунун аты иман. Bunun adı iman. Peygamberimiz aytты, "E'lam." Cebrail perişte aytат, "Bilip koy" deyt Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga. "Bilip koy, anna şarafal mu'min qiyamuhu bil-leyl." Mo'minning şarapatı tünkü namazda, tünkü qiyamuhu bil-leyl, tünkü ibadatda. Mo'minning şarapatı akçada emes eken. Mo'minning şarapatı iki dvaret, iki taşlı uy salganda emes eken. Mo'minning şarapatı tuğan, mo'minning şarapatı 5-7 maşina aydaganda emes, kilogramdap altın toplaganda emes. Mo'minning şarapatı tündesi turup ibadat kılganda, va izzahu, mo'minning izzati ne dese, istighna'uhu anin nas, adamlarga göz qarandı bolbogonu, adamların akçaсын sanaba, baylığın sanaba, baylığına şilekeyin koyulpa. Allah Taalam sizge elhamdülillah berdi, ırıskı berdi, akıl es berdi. Biröөнүн байлыгына кызыгып, ач көздөнүп, ага көралбастык кылып, алага тоскоолдук кылып, ага жамандык кылып, андан кийин карап туруп, акыры барып бузукулук кылып, же болбосо ушундай бир жаман нерселерге барбагыла деп мынаке байлыкты Allah Taalam бактылуулуктун жытын койгон эмес. Allah Taalam бактылуулукту, иззатты, шарапты Allah өзүнүн өкүмүнө койду. Албетте байлыкты туура иштетсе, alın dünya ahiretin kuruş için işletse, ahiretin kuruş için işletse, anda bölök kep. Şunun için hurmatlı tuğandar, mınake Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip, Cebrail perişte emniyede paytı atat. Bu sizge bizge savak. Şunun için biz söylegen sözümüzde ondaylı. Tilimizden çın söz çıksın. Tilimizden paydalı söz çıksın. Cılı söz çıksın. Tilimizden nurlu söz çıksın. Allah Kur'an'da aytat, وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا. Adamlarga çıraylı söz söylegile değil. Adamlarga deyt, musulmanlarga emez, adamlarga çıraylı söz söyledi. Ve kulu lehum kavlen ma'rufa. Adamlarga жақшы söz söyleyöyle. Firavunga Allah subhanahu wa ta'ala Musa paygambardı. Firavunga Harun paygambar, iki paygambardı jüberip aytıp atat. Ve kulu lehu kavlen leyyina leallehu yetezekkeru ev yakhsha. Barıp ekoňor jumşak söz söylegile. Mümkün Firavun Allah'dan korkor. Mümkün Firavun nasihat alıp kalar deydi Allah Taala. Oşonda ekoğuna buyruk berip atkanı jumşak söz söylegile dep. Bugün en korkunçlu nerse til. Bugünkü günü korkunçlu nerse til. Ekoğunu ajıratıp atkandagı til. Düşmandaştırıp atkandagı til. Bardık jaman nerselerge kagıştırıp atkandagı, buzukuluk alıp kelip atkandagı tildin ziyanı en çoğun ziyan. Oşonduktan alımlar aytkan, en köp günöөнü til alıp kelet degen. Adam balasının en günü ertege amal defterinde en köp günörü til alıp kele degen. Şönçü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, tilin saktagan dozoktan saktaldı dedi. Man samata naja. Kim unçukmadığı dünya ahiretten jamandığından kutkarıldı. Man kana yu'min billahi vel yevmil ahir falyakul hayran ev liyaskut. Yoksa ev liyasmut. Kim Allah ahiretke iman getirse al жақшы söz söylesin. Jo olboso tilin saktasın. Meyli ata balagağı, bala atagağı, güyösü ayalınavı, ayalı güyösü növü, çoğun kiçinesi növü, kiçine çoğunavı ayrıması yok. Biz tuğandar, Peygamberimiz bizge kanday süylөгөндүн madaniyatın ap geldi. Süylөгөндүн adebini ap geldi. Sebep degende her bir söz жазылат eken,
Пайғамбарымыз айтады: "Иннал абд ла ятакалламу бил калима." Бенде bir söz söyleydi. Bir ele sözçü. Bir söz söyledi. Bir rida illa Allah razı olgan sözünü söyledi. La yulqilaha balan. Ağa mani dele bermeydi ançaçı. Göngül dele burvaydı. Rafa'ahullah, yerfa'ullah biha daracat. Oşo söz menen Allah Taala ağa beyişke girgiziptir. Beyişke girgizibele koybastan darajalarga götöröt deydi mına. Bir söz menen uşunda tilden çıkan söz Allah bırak razı ola turgan söz. Emi biz oylanışımız gerek. Siz oylanışımız gerek. Meni sözümden Allah razı mı je narazı mı? Uşu söz söylesem uşudan Allah razı ola je narazı ola meni beyişke alıp bara je zozokka taştay mı? İkincisini okuyup koyunuz. Peygamberimiz aytadi: "İnnel abd la yetekallamu bi kelimah min sahatillah la yulqilaha balan." Bende bir söz söyleyik, bir söz. Allah'ın narazı kıla turgan sözde söyleyik. Allah'ın narazı kıla turgan sözde tilden çıkıp ketet. Anan la yulqilaha balan. Ağa mani dele vermeyt. Anday dele mday. Ahmiyat dele vermeyt. Mani dele vermeyt. Ne dedi anan? Yahvi biha fi cehennem. Oşo söz arkalı dozokka kulap düşöt deydi. Tuğandar görmeysiz mi? Bir söz beyişke çıkarat eken, bir söz dozokka düşüret eken. Oşon üçün Allah'ın takdırına karşı söz söylebeyli. Allah'ın dinine karşı söz söylebeyli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den alıp kelgen berekeli sünnetine karşı söz söylebeyli. Birimizin göçürögüzü oruta turgan, birimizin arka ağızdan uşaktay turgan, biröge kur jala jaba turgan, eki musulmandın başın uruşturup koya turgan, ortasına ot salıp çağımçılık kıla turgan, münafıktık sözlerde söylebeyli. Tilimizi saktasak, dinimizi saktayız. Tilimizi saktasak, ahiretimizi saktayız. Tilimizi saktasak, soğuptorumuzu saktayız. Kılgan ibadat, tutkan orozalarımızı, okugan namazlarımızı, soğuptoru saktayız. Kuday saktasın, egerde tildi koy vere turgan bolsanız, bul öte köp günah kılıp koyat. Tapkan ibadatınızın bardığını aldırıverişiniz mümkün. Sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, muflis kim bilesinger mi degen. Sahabalar aytıştı, bir dirham, bir dinar, mındayça aytkanda bir somu yok, bankrotga düşüp kalgan, akçası yok, işi жүрүшпей kalgan, eştekesi yok. Uşunu muflis dep bilebиз dediler. Peygamberimiz андай emes dedi. Muflis degen mınday, bu dünyada öte köp жақшы işlerdi kılgan, soğuptu işlerdi kılgan, meçitinde salgan, jolundağı salgan, susundağı çıkargan, bebeçalar kursan toy kozgon, aş bergen, toy bergen, ibadat kılgan, davatqa çıkkan, acılık kılgan, kanday degen soğuptordu köp alып barat eken ahiretke. Biro ahirette hukuk eğleri gelet eken. Ya Allah, bul meni qargagan, bul meni sökkön, bul meni aldagan, bul meni urgan, bul meni maga jala japkan, bul meni arkamdan uşaktagan dep her kim gele bergende al жерде ne beret? Al жерде tuğandar geçirip koy dese al geçire turgan gün emes. Geçire turgan gün emes al. Al жерден aranın soğuğun beret eken. Soğuğun beret eken, soğuğunu alıp ketet eken. Oşo gelip oşoga jaraşa kança buga zulumdu kılsa oşonча soğuğu alıp ketet. Alıp ketip eştekesi kalbay kalat eken. Bayağı tapkan soğuğun bardığın beret eken. Dağı hukuk eğleri gelet eken. Dağı suraydı eken alar. Bizdi da uşunday kılgan, sökkön, aldagan, kalpaytkan, kıskası aytkanda jala japkan, jana başka dep. Karasa soğuğu yok. Anan ne kılat bunu soğuğu yok bolsa? Bulardın günelerin oşonun moyununa yükteydi eken tuğan. Mına oşondoy günden saktasın, oşondoy adam bolup kalgandan saktasın, oşondoy bışayman, oşondoy baktısız, oşondoy yüzü kara, al günü karаңыз. Siz bir soğuptuçu hiç kimge bere albaysız. Sizge bir soğup daha gerek bolot. Sizni törögen apаңызga, sizni çoğoytkan atаңызga, sizin balаңыз janыңызga gelse, ayalыңыз gelse, bir tuğanыңыз gelse, biröne bir soğup bere turgan gün emes. Biro karаңыз, kimge berip atasız, kimdi uşaktasanız oşoga berip atasız, kimdi ursanız oşoga berip atasız, kimdi jaman görse, kimdi jamanды kalagan bolsanız oşoga berip atasız. Oşon üçün inşallah жақшы işlerdi kılaylı, жақшы işlerdi kılganız menen bunu saktaylı. Kantip saktayagayız, hukuktарды saktaylı. Ata-enebizin hukuku var, alardı sıylaylı, alaydı hurmattaylı. Kur'an'da Allah Teala bir söz menen düşündürüp koydu. Ve bil validayni ihsana. Ata-enege en çıraylı devele koydu. En çıraylı sözlü ata-enege arnаңыз. En çıraylı giyimdi ata-enege giygiziniz. En çıraylı tabaktı ata-enеңizge beriniz. En çıraylı kızmattı ata-enege kılınız.
Wa bil validayni ihsana. Wa la taqul lahuma uf. Ata-enenin aldında uf dep aytpаңыз. Ata-eneni jirikpеңiz, аны қақпаңыз. Аға жанында uf dep aytpаңыз. Жада қалса, ал егерде кафir болса дағы жаман сүйлөбөңүз деп Алла Таала мынандай бізге дин берген, ушундай райымдуу дин берген, ушундай райымдуу жашоо берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сиздерге биздерге райымдуу жашоону тартуулап кеткен. Райымдуу, бири-бириңерге райымдуулук кылып жашагыла. Байлар, кембагалдарга райымдуулук кылгыла. Эркектер, аялдарга райымдуулук кылгыла. Аялдарга райымдуулук кылгыла. Күчтүүлөр, алсыздарга райымдуулук кылгыла. Көпчүлүк азчылыкка райымдуулук кылгыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген дин, жашоонун жолу райымдуулуктун үстүнө курулган. Ар бир сөзү, ар бир амалы, ар бир чакырыгы, ар бир жашоонун кадам-кадамы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдыкы райымдуулукка курулган тугандар. Атиуллах ва атиур расул лааллакум турхамун. Аллага баш ийгиле, Алланын элчисине баш ийгиле. Силерге мүмкүн райымдуу жашоо берилер. Силерге райымдуулук кылынар дейт. Бирок райымдуу жашоо бизге качан келет? Качан биз бири-бирибизге райымдуу болобуз? Качан биз Аллага баш ийсек, качан Алланын элчисине баш ийсек, Алланыга баш ийели, Алланын Куранына баш ийели, пайгамбарыбызга баш ийели, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө баш ийели. Ага эн мусулман бир туугандар, алхамдулилlah, Алла Таала бизге мындай эгемендүүлүк дагы берди, дин эркиндигин дагы берди. Нематтарга шүгүр кыла турган болсок, Аллаху акбар, бул шүгүрмө аткара албай турган ушундай нематтарды берди. Ошон үчүн бүгүн алхамдулилlah мечитибиз жума намаз кандай фарыз, пешим намаз дагы ошондой фарыз. 5 убакыт намаз ушундай фарыз. 5 убакыт намазга бекен болойлу. 5 убакыт намазды көңүл буруп окуйлу. Эч качан таштабайлы. Кандай кажетибиз болсо Алладан сурайлы. Кандай шүгүр болсо намаз аркылуу Аллага шүгүр кылайлы. Намаз, намаз, намаз. Пайгамбарыбыз айтты дүйнөдөн өтүп кетерде. Ас-сола, ас-сола, ва ма малакат айманукум. Намазга көңүл бургула. Намаз тууралуу Алладан коркула. Намазды таштабагыла. Кудайга шүгүр намаз окуп атабыз. Бирок намазыбызда өсөйлү. Намазыбызды жандандырайлы. Намазыбызды нурлуу кылайлы. Намазыбызды күчтүү кылайлы. Намазга берилип окуйлу. Намазга көңүл коюп окуйлу. 5 убакыт намазды мечитте окуганга аракет кылайлы. Сүннөттөрдү, нафиллерди, bundan сырткары дагы рүкү, саждаларды жакшынакай кылайлы. Пайгамбарыбыз айтты, эң жаман ууру намаздын ичиндеги уурдаган деди. Сахабалар сурады, я Расулалла, намаздын ичинде кантип уурдайт деди. Намаздан дагы уурдагандар барбы? Намаздан дагы уурдагандар барбы? Эң жаман ууру, патинке уурдаган, акча уурдаган, жемиш уурдаган, нерсе уурдаган, ал деле ууру. Бирок намаздын уурусунан ал төмөнүрөөк ууру. Эң жаман ууру намаздын уурусу. Ал кандай экен десе, пайгамбарыбыз айтты, рүкүнү толук кылбаган, сажданы толук кылбаган, эптеп-септеп кылган, ушул намаздын уурусу деди. Туугандар, намаз бул нур, кабырыңызда нур сизге, ахиретиңизде нур. Кыямат күнү эң биринчи эсеп китеп намаздан башталат. Намазыңыз жакшы чыкса, башка амалдарыңыз жакшы чыгат. Кудай сактасын, намаз жакшы чыкпаса, башкасы бардыгы жаман чыгат. Пайгамбарыбыз айтты, ас-сала мифтахул жанна. Намаз бейиштин ачкычы. Ачкычты алыңыз, ачкычты кармаңыз, бекем кармаңыз. Мына бейиштин ачкычын ала барыңыз Аллага барганда. Ахиретке бейиштин ачкычын ала барыңыз. Ачкычы жок барып калбаңыз. Машиненин ачкычы жок, үйдүн ачкычы жок, кабинеттин ачкычы жок, сейфтин ачкычы жок. Кандай болосуз, Бейиштин ачкычы жок болсо, кичине сейфтин ачкычы жок болсо кыжалат болосуз. Бейиштин ачкычы жок болсо кандай болобуз? Намазда Алла айтты, акимус салата ли зикри. Мени эстеш үчүн намазды тургузгула. Алланы эстеген адамга Алла аны эстейт. Фадкуруни адкурукум вашкуруни ва ла такфурун. Мени эстеп тургула, мени эстеп жашагыла, мени эстегиле, мен дагы силерди эстейм. Алланы кантип эстейбиз? Аллага баш ийип эстейбиз. Алланын өкүмүн аткарып эстейбиз. Алланы арам кылган нерселерин таштап, андан сактанып эстейбиз. Туугандар, Суфай Hazret İbn Uyayna rahmetullahi aleyhi айтат, жакшылыкты билип, мушу жакшы экенин билем, мына жаман экенин билем, ал акылдуу адам эмес деди. Жакшылыкты билип аткарган,
жамандыкты билип сактанган, мына ушул адам акылдуу, ушул адам данышман. Жөн эле жакшылыкты билип коюу, жөн эле жамандыкты билип коюу, ал акылдуу эмес, ал данышман эмес, ал чыныгы адам эмес. Чыныгы адам ким? Жакшылыкты билгенден кийин аткарган, билип эле коюу эмес, аткарган. Жамандыкты билгенден кийин сактанган. Мына ушул адам деди. Ошон үчүн туугандар, бул намазды Алла Таала бизге берип атат. Биз намаз менен Алланы эстейбиз. Алла айтат: мен силерди эстеймин, күнөөңөрдү кечирип, сооп менен эстеймин. Мен силерди разычылыгы менен эстеймин, бейишим менен эстеймин. Вашкурули ва ла такфурун. Мага шүгүр келтиргиле. Мага шүгүр келтиргиле, шүгүрсүздүк кылбагыла. Алланын ар бир нематы шүгүргө чакырат. Ар бир нематы шүгүрдү талап кылат. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, Алланын ден соолук берген жашоосуна шүгүр кылайлы. Алла Таала берген акыл эсине шүгүр кылайлы, ден соолугуна шүгүр кылайлы, берген ырыскысына шүгүр кылайлы, берген иманына шүгүр кылайлы, берген исламына шүгүр кылайлы, берген амандыгына шүгүр кылайлы. Амандык, Аллаху акбар, канча Алланын нематы, ден соолук канча Алланын нематы, ырыскы канча Алланын нематы. Ошон үчүн Алла бөлүп бергенге шүгүр кылсак, Алла Таала бизге разы болот экен. Алла бизге разы болот экен. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, намаздын саждасын жакшына кылайлы, рүкүсүн жакшына кылайлы, шашылбай окуйлу, берилип окуйлу. Ушундай намаз бу дүйнөдө таасир берет. Бу дүйнөдө сизди, бизди жакшы тарбиялайт экен. Кандай инна сала танханил фахшай вал мункар. Намаз, чындыгында намаз бу дүйнөдө бардык күнөөлөрдөн токтотот, абийирсиз иштерден токтотот, арам иштен токтотот, кылмышкерликтен токтотот, намаз токтотот, уурулуктан токтотот, арактан токтотот, кумар ойногондон токтотот, жалган сүйлөгөндөн токтотот, бузукулуктан токтотот, кан төгүүдөн токтотот. Качан намаз намаздай болсо, качан намазыбыз жандуу болсо, намазыбыз алхамдулилlah нурлуу болсо, намаз бизди тазалайт, намаз бизди нурлайт, намаз биздин жашообузга береке алып келет, намаз бизди Алла менен байланыштырат, Алладан жардам алып берет. Алла Таала айтат: «Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-сала, инналлаха ма'ас-сабирин, инналлаха ма'ас-сабирин». Силер жардам сурагыла Алла Тааладан, сабырдуулук жана намаз менен. Албетте Алла Таала сабыр кылуучулар менен бирге дейт. Туугандар, биздин жүрөгүбүздөгү ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах толук бекем болсун. Алла Таалага ишеним, Аллага үмүт, Алладан коркуу бизде толук болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү тамчылап турсун. Өзгөчө ушу 5 вакыт намазда жана бири-бирибиз менен болгон мамиле, кулк мүнөздө дайыма алхамдулилlah пайда жеткирүүнүн оюнда болойлу, зыян жеткирбейли. Мусулмандын мусулманга болгон укуктары өтө көп. Мен акыркы сөзүмдү ушу менен жыйынтыктайм. Мусулмандын мусулманга болгон акысы өтө көп. Мейли сиздин атаңыз, ата-энеңизге, бала чакаңызга, досуңузга, чогуу жашагандарга же жалпы эле дүйнөдөгү мусулмандарга болсун айырмасы жок. Бирок аалымдар айтат, 3 укук бар. Ошол 3 укукту ким аткарса, мусулмандардын бардык укугун аткаргандай болот дейт. Мусулмандардын бардык укугун аткаргандай болот дейт. Биринчиси ушул тууган, мусулмандарга жакшылык каалаңыз, пайда жеткириңиз. Мусулмандарга пайда жеткириңиз. Колуңуз менен, тилиңиз менен, дуаңыз менен, кызматыңыз менен, денеңиз менен, акчаңыз менен пайда жеткириңиз мусулманга. Мусулманга пайда жеткире албайсызбы? Зыян жеткирбеңиз. Зыян жеткирбеңиз. Мына биринчи укук. Сизден пайда жетсин, тилиңизден, колуңуздан, денеңизден, кызмат менен кандай болсо сизден пайда жетсин. Жакшы каалоо менен болобу? Пайда жетсин. Пайда жеткире албасаңыз, зыян жеткирбеңиз. Экинчиси, мусулмандын көңүлүн көтөрүңүз. Мусулмандын көңүлүн көтөрүңүз. Ооруп атса көңүлүн көтөрүңүз. Кыйналып атса көңүлүн көтөрүңүз. Иши жүрүшпөй атса көңүлүн көтөрүңүз. Туура жолго келе элек болсо көңүлүн көтөрүп алып келиңиз. Мусулмандын көңүлүн көтөрүңүз. Көңүлүн көтөрө албасаңыз, кыжалат кылбаңыз. Болбоду дегенде мусулманды кыжалат кылбаңыз. Соц тармак мененби, сөз мененби, кылык мененби, кыял жорук мененби, тил мененби кыжалат кылбаңыз мусулманды. Үчүнчүсү, мусулманды мактаңыз. Мусулманды мактай албасаңыз, артынан жамандабаңыз. Адамсызбы, мусулмансызбы, эркексизби, инсансызбы, мактаңыз, азамат, мактаңыз. Бетинде эмес, артынан мактаңыз. Бетинде мактаган пайгамбарыбыз айткан, бетинде мактаган мойнун сындыргандай деген.
Ким бетінде мақтаса, анын оозуна ушу топурак толтурула деген. Бетінде мактабай эле коюң. Артынан мактасаңыз, 1000 ибадаттан жогору соо боласыз. Артынан мусулмандын артынан мактаганды үйрөнөйлү. Мактай албайсызбы? Дарман, дух жокпу? Жамандабаңыз. Кереги жок. Bir ele söz aytыңыз. Ne деп? Allah hidayet bersin. Эгерде жаманбы, Allah hidayet bersin. Siz жамандаганыңыздан ал жакшы болуп кетпейт. Siz дуа бергениңизден жакшы болуп кетиши мүмкүн. Бирок ал сиз жамандаганыңыздан жакшы болуп кетпейт. Ошон үчүн туугандарына келиңиздер. Жалпы алхамдулилlah Алла субхана ва таала мамлекетибизге, элибизге, журтубузга амандык берсин, имандуулук берсин, тазалык берсин, адилеттүүлүк берсин, ынтымак берсин. Мына ушундай алхамдулилlah бир сапта тургандай, саптыгандай, тегиз алгандай, ушундай мусулмандын жашоосу тартиптүү, мусулмандын жашоосу ушундай тегиз, мусулмандын жашоосу ушундай алхамдулилlah, бардыгы бир дегенде руку кылат, бир дегенде сажда кыла тургандай, бизде алхамдулилlah бир ойдо, бир пикирде, бир канда пайда жеткиребиз деген биздин уран ушул. Пайда жеткирүү, жакшылык каалоо, кайгы бөлүшүү. Бирөөнүн башына келген кайгыга эч качан курсант болуп сүйүнүү эмес, гүлүү эмес. Алла субхана ва таала баарыбызга товфик берсин, баарыбыздын ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызды өзүнүн разычылыгына бөлөсүн. Ва ахиру даъвана алхамдулиллахи раббил аламин. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.